август 2022 жыл Жайыл Батырдын эстелигинин оңдолгондон кийинки абалыбыз бүгүн ыраазычылык билдирип коелу дедик. Келип калсаң Кара-Балта шаарына музей турат 9 жолдун тоомунда кайрыла кет Угуп Баатыр баянын тосуп чыгам дам алып колума. Төрү бойдон мени карап тургансый, ай келдеги Жайыл Баатыр элеси океандын ар жагына кеткенси, алар түшүп сүзүп кеткен кемеси. Баян кылып баатырлардын эрдигин унуткарбай айтып келем урпакка, тең тайлаша эрдин ишин аткарган таазим этем Темиржандай апага. Баян кылып биз бүгүн Жайыл ата коомунун мүчөлөрү Жайыл Баатырдын эстелигин оңдогондон кийинки ыраазычылык билдирүү иретинде Жайыл мамлекеттик администрациянын башчысы Түркбай Төрөгелди жана Ак Башат айыл өкмөтүнүн башчысы Уланбек Карымовго ыраазычылык билдирели деп отурабыз. Азыркы ыраазычылыкты Жайыл ата коомунун мүчөсү Шерботаев Сатыбай Байкеге берип койгон. Август 22 жыл Жайыл эстелигинин жанында турабыз. Жайыл эстелиги жакында гана оңдолуп, краскалып, баары ордуна келтирилди да. Анан эми ошол жасаган айыл өкмөт, аким ошолорго өзүбүздүн атынан, Жайыл коомунун атынан ыраазычылык билдирели деп атабыз да. Жайыл акиминин төрагасы Жайыл акими Түркбай Төрөгелдиге, Ак Башат айыл өкмөтүнүн жетекчиси Уланбек Карымбековго өзүбүздүн атынан Жайыл коомунун атынан ыраазычылык билдиребиз. Ден соолугуңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун. Ар дайым ушундай элибизге кызмат кылып, калкыбыздын камын жеген, элинде эмгек кылган эр азаматтардан болуп жүрүңүздөр демекчимин. Жайыл ата коому жана Жайыл Баатырдын урпактары абдан ыраазы болуп жатабыз. Анткени 9 жолдун тоомундагы эстелиги ичине урап турган эле казак туугандардан дагы келип сүрөткө түшкөндөрдөн дагы уялбай биздин жүзүбүз жарык болот деп кубанып турган убагыбыз. Рахмат бардыгыңыздарга.